Биринчи корктуу үркүүлөрдөн баштайлы. Буга чейин болгон ба? буга чейин болгон Көпчүлүк айтты да Атакул аканын бул инисиби же тууганыбы деп. баласы деп да айтышат. Бай, эч кимге айтпай жүргөн историясы да. Ассаламу алейкум урматтуу биздин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Достор, бүгүн биз сиздер менен сонун маек кылабыз. Биздин жаныбызда турган жигиттерди таанысаңыздар керек. Кээ бири тааныйт, кээ бири тааныбайт. Бири блогер, чын аты негизи Талай. Интернет тармактарда Охо деп таанылган. Экинчи жигитибиз Осман Калматов. Бул дагы көптөгөн иштерди жүргүзүп, көптөгөн адамдарды мына айтканда кадрдын артында жүргөн инсан да. Ошол боюнча маек кылабыз. Кандай болду, эмне болду, кантип чыгып кетти, рекламаларды канчадан тартат, коркуттулар, үркүттүлөр болдубу? Осман менен дагы маек кылабыз. Буга чейин кимдер тарткан, атактууларды, даңктууларды дегендей биз менен чогуу болуп, биздин каналга катты электр болсо катталып, жакшы түрдө жазып коюңуздар, туугандар. Ассаламу алейкум урматтуу достор, амансыңарбы? Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Фита бочкага келдик. Фуркаттын кургойдун жайында чоң экинчи этажында Фита бочка деп жазылып турат. Экинчи кабатында жайгашкан. Бул жерге келип ден соолугуңузду чындап кетиңиздер. Бул жакта 20 мүнөт, 25 мүнөт отургузат. Мынакей. Бул жактан чыккандан кийин массаж жакка жатасыздар да. Бул жакта дары чөптөр менен сонун кылып массаж кылып, жана хижама боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Бул Фита бочка Кыргызстан боюнча Бишкекте бар, Ошто бар, Жалал Абадта бар. Номерлерин калтырып коем, Instagram аккаунттарын калтырып коем, жана Москвада дагы 2 жерде 2 метродо бар туугандар. Аккаунттарын калтырып коем. Негизи эле ошо кайсыл бир аккаунтуна номерине чалып жазып толук маалымат алсаңыздар болот. Келиңиздер, ден соолугуңуздарды чындап кетиңиздер. Үй бүлө бекем, эл бекем дейт. Бул жактан да келгенде эле бул жактан да күтүү залы бар. Бул жерде өчүрүп болуп калса, күтүп отурасыздар, ысык чай ичип, мына Талай мырза ушул жерге келген бүгүн рекламага. Бул жактан анан бул жакка отурасыздар, мынакей. Бул жакка отуруп, Фита бочкага отуруп, буякта жууна турган бөлмөлөр бар экен бул жакта мына. Чын ичи аябай кенен экен, сонун экен. Мынакей, бул жакта жуунуп, бул жак ажатканасы экен. Ошо туугандар, дагы да кандай маалымат алам десеңиздер, төмөнкү номерлерге кайрылып, жазып, ошол жактан маалымат алсаңыздар болот туугандар. Видеону болушунча бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы? Иштер болду? Биринчи Талай мырза сенден баштайлы. Элдер менен амандашып, аты жөнүң, каяктан болосуң? Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар, көрүүчүлөр, амансыздарбы? Биздин өзүбүздүн аты жөнүбүз Куштарбек уулу Талайбек менин атым. Жашыбыз сыр бойдон эле кала берсин. Негизи көбү талкуулайт. Өзүбүз өзгөндөн болобуз. Өзгөндө төрөлүп, өзгөндө чоңойгонбуз. Өзгөндүн жигити экенсиң да. Осман. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Рустам Калматов YouTube каналынын көрөрмандары. Менин атым Осман, фамилиям Калматов. Азыр блогобуз негизи бир эле жерден болобуз. Бир айда достуңар. Бир жерден чоңойгонбуз. Анан мен эле ушул бир аз убакыт болду, 1-2 жылдан бери ушул мобилография, SMM маркетинг ушуларга мен алектенип атабыз. Азыр кетип аткан иштерибиз Кудайга шүгүр. Ошо элдердин колдоосу менен, сиздердин жардамыңыздар менен Кудайга шүгүр, бир аз болсо дагы элдерге таанылып атабыз. Талай мырза, сага суроо. Көпчүлүк айтты да Атакул аканын бул инисиби же тууганыбы деп. Ошол боюнча дагы кээде комментилерди окуп калабыз да. Даже баласы деп да айтышат. Бай, мой папа, мой сын депчи. Ошол боюнча дагы айта кетсең, анан кандай болуп чыгып кеттиң эле, эмнеден башталган? Биринчи суроо жооп берип өтөйүн. Атакул аканын баласыбы, же укасыбы, же тууганыбы деп. Бизде Атакул аканын эч кандай бири-бирибизге мындай болгон эмебиз жок. Атакул аканы биз эле кичинекейибизден бери көрүп, чоңоюп келаткан биз фанаттарыбыз. Атакул аканы сыйлайбыз. Кадыр бактуу, Кыргызстанда эң көрүнүктүү инсандардын катарын толуктаган жана жардамчылардын эң алыктуулардын катарын толуктаган биринчилерден турат деп биз эсептейбиз. Бул ишке биздин келип калганыбыздын себеби баары жараткан Алла Тааланын каалоосу менен. Жараткан Алла Тааланын дагы өз сүйгөн, өз жактырган пендесине берет, өзүңүздөр билгендей. Эми бул иштин башталганын айтып өтөйүн, ошонун тарыхын айтып өтөлү. Биз жаңыдан баштаганда авторунукка барып, бир аздан эфир кылчубуз, маштар тартып берчүбүз.
Эртең менен 9-10 үйдөн чыгып кетип, кечки саат 8-9 чейин ошол жакта тартып жүрө берет элек. Азыр мындай карап көрсөм ошо башталган башталганда анан бекер тартчубуз. Баарын теңчи. Бекер. Бекер Бир сом эле. алып чалбай. Бир сом акча бербейт эле, бир сом сурабайт элек, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн ошо тартып кичине пайда кылалы деп тартчубуз. Мен өзү негизи көбүнчө Москвада ошо эл катары Ошол жакта мигрант болуп иштеп келгенсиң ба? мигрант болуп ошол жакта иштеп жүргөнбүз. Анан кышкысын келип бул жакта бир 2 ай, 1 ай ушу дем алып анан кетчүбүз. Основной менин жумушум ошол жакта болчу негизи. Ал жакта ошо жакшы киреше, жакшы жумуштарда иштедик. Анан бул жака келип айта өткөндөй машина тартып жүрдүк бир аздан. Эми мончалык эмес. Анан үйгө келип ойлонуп, башкалардан өзгөчө кылып кантип тартыш керек, эмне кылыш керек, бул жакта рынок кандай болуп атат, бирсе анализдеп, ойлонуп көрүп отурган бир өзгөчө кылып тартайынчы. Кылып тарсаң качанга чейин бекер тартып жүрө бересиң деп ойлондум. Үйгө келип алып ойлонуп отуруп, кандай алып тарсам экен. Бизде Кыргызстанда жок, стилдер кандай? Деп карап туруп, UFC-дегидей Брюс Баффер бар го. Туугандар, негизи Устам ага, бул азыркы айта турган историясын эч кимге айтпай жүргөн историясы да. Муну элдин баары көчөдө сураганда да бирге интервью берсем айтам деп жүргөн, жашырып жүргөн историясы. Биринчи биз алтабызбы ушунда? Мен да көп сурайм да мындан кандай элдер сурап атасың, чындап эч ким мында билбеген сурайсыз. Биринчи жолу сиздин интервьюңузда сизге айтып берип атат. Кайсыл жактан келген? Ооба. Бул буга чейин интервью боюнча дагы бергенде биринчи Ош ТВ телеканалына бердик. Андан кийин бир канча YouTube каналдарга, мына жакында эле КТРКга барып, КТРКдагы жаңы ачылган музыка телеканалындагы Тренд шоу программасынын эң биринчилерден болуп, Тренд шоунун программасындагы ачып бердик. Бишкекте болду. Бишкекте болду. Жакында эле болду. Ага бир канча болуп калды барып келгенге? 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Ооба. Бул да биздин дагы бирден бир өзүбүздүн максатка бир жетишкендигибиздин бири деп эсептейбиз. Окуунун келип чыккан тагдыры ошол тарыхы, кечиресиздер тагдыры деп коеюн. Тарыхы бул ошо авторлукта башталган. Брюс Баффердей болуп UFC-дегидей. Эмнеге бакырат, эмнеге кыйкырат дешип, ошо баары тең таң калышат. Жакшы аз баары тең көнүп калышты. Ошол жерде биринчи баары эле тарта баштаганда эле укам тартып койчу деп калды. Болуптур, шеф тартып коеюн. 50 сом болот дедим. Десем, бүтөй карады дагы. Берди. Бул жөн эле жүргөн бала. 50 сом сурап атат. Мен тартышкам деди. Бир Жигулини тарттым. Андан кийин 3.7 Жигули 07. Ошону тартканда бул жактан адамдар көп болуп, аябай көбөйүп кетти. Мен бир реклама кылып атканда образ менен ушундай актёрчулук болушунча жакшы кылып ойноп бергенге аракет кылабыз. Ошол нерсе бир мындай эми биз алып тартып бер деп аткан, алда бир сатыш керек, анда көбүрөөк адамдар көрүш керек. Ошентип башталган, анан көпчүлүк адамдар тарткан. Ошол күнү воскресенье күнү болчу, 4 менен 5-тин ортосунда тартып баштадык. Уктап эртең менен турсак эле бул чалат, ал чалат. Интернетте жүрөсүңбү, ТикТокто жүрөсүңбү, Ютубта жүрөсүңбү, Инстаграмда жүрөсүңбү дешип баары чалып таң калышып, мен өзүмдү да таң калтырышкан. Машалла. Сонун Осман боюнча дагы айта кетели. Көптөгөн устаздар да тартып жүрөт, биздин видеолор тартып жүрөт. Негизи эле Осман азыр не план болуп атат, не максат болуп атат? Ош шаарында кайсыл бизнестерди жүргүзүп атасың? Чоң компанияларбы, же чайкана дейбизби? Сен да оюң кичине болуп кой. Негизи азыр өзүңүздөр билгендей эле Москвада жүргөндө баягы иш-чараларда устаздар тартып, ал жакта дагы көп устаздар менен жолугуп, кол кармашып, ушундай мобилографиянын аркасында ошолор менен чогуу сүрөт көрүшүп, жанында олтуруп, алардын кандай адам экенин жанында олтуруп, мобилографиянын аркасында олтура алдым алар менен. Анан азыр Кыргызстанда алып барып аткан жумушум, Кыргызстанда азыр бул жерде косметология бар, Фарид Женикей. Андан башка көйлөп мен алып барып аткан проекттерим бар. Анын ичинде мотоциклдер бар, жана башка. Негизи буга чейин бул жака келгенден бери, Ошко келгенден бери көйлөп проекттер менен иштешип көрдүм. Анан бирок Ошко биринчи келгенде, Москвадан келгенде Ошко бекер эле келдим дедим да. Ошко келбей эле коём дедим. Анткени баягы элдерге өзүмдүн алып барып продажаны мындай маркетинг жагын түшүндүрүш Ош шаарында аябай кыйын болду негизи. Себеби Ош шаарында мындай элдер кабылдагысы келбей, анан услугамды айтсам дагы мен 30 миң, азыр мен 50 миң андан жогору алып баргам проекттерде. 50 миң деп айтсам, 30 миң деп айтсам көп жаным көтөрбөй атты. Анан акырында кой. Ошто мен өзүмдү таанытып алча, таанышып топтоп алгача
ушундай арзаныраак алып барайын деп эң биринчи алып барып баштаган проектим 20 000 сомдон башталды. Анан эң эле жакшысы бул жакта атактуу адамдарды тарттым, атактуу адамдардын жанында мисалы алардын арасында Нуржигит Кадырбеков депутат болуп жүргөн учурларында тартып аттым. Андан башка Эрмек устаздарды, Идрис Айтбаев агайды, ошолорду тартып, ушинтип неме кылып аттым. Бул чындыгында ош шаарында аябай мындай мен азыр эң сүйгөнүм ушул мобилография. Азыр жанагы устаз тартып атасың жума сайын. Азыр ооба. Азыр теги Аянба медиада Шумкар устаз тартып атам. Анан устаздын дагы устаз башында баягы устаздын видеосун тартып баштаганда мындай кандай десем, ушундай жарыктарымды алып барып, көтөрүп жүргөндөрүмдү көтөрүп, мындай мен бир жака барганда сумкаларымды көтөрүп жүрөм негизи. Маршруткада жүрсөк деле ушул экөөбүз сумкабыз, штативтерибиз мындай толтура нерсени мындай көтөрүп алып жүрөбүз. Анан ошентип барып устазды биринчи тартып атканда ошол жарыктарды коюп, микрофонду профессионалдуу коюп атсам, анан устаз молодец деп ошол устаз мындай кабылдады, баардык каналдарды мага берди. Ошондон кийин азыр Кудайга шүгүр иш кетип атат, видеолорун киргизип, жума сайын устаздарды тартып турам. Вот. Аябай сонун. Талай мырзага дагы суроо берсек, канча сомдон канча сомго чейин болот реклама? Элдерге кызык да эми канча сом, көпчүлүгү 50 сомго калат экен, 100 сомго калат экен деген сөздөр көп угабыз да, бирок өзүнөн угайлычы. Жакшы суроо бердиңиз. Бул бизнесмендерге жана реклама тартам дегендердин баардыгына кызык. Кызык, кызык. Азыркы учурда баарына кызык. Рекламанын баалары боюнча айтып өткөрсөк, 50 сомдон башталган тарыхы өзүңүздөр билгендей эле. Негизи биздин рекламалар баары келишимдүү баада. Келишим баада. Анан эң эле кыйын тартылган рекламаны биздики өтө жөнөкөй эмес, мындай өзгөчө кылып, бир өтө мындай башкача сценарийде кылып тартып берүүгө аракет кылып атабыз. Дагы экранга айтпайсың да баасын. Баалар эми сыр бойдон калды берсин. Негизи келишимдүү баада, башкалар баа койгон болсо, биз ошолорду эске алып, биз баа койгон эмеспиз. Бул баа койгон эмнеге биз баа койгон эмеспиз? Себеби, мисалы биз тапкан доходуна карайбыз, эмнени кылдырат, кайсы шаарда, кайсы региондордо. Ошого карап, мисалы бир жерде 5000 сомдон күнүнө доход болгон болсо, биз ал жерге барып алып бир 10 000 сом баягындай дебейбиз да. Айтабыз ошо. Биз ушундай тартып беребиз. Кааласаңыз скромный тартып беребиз, кааласаңыз бир мындай өзгөчө кылып тартып берүүгө аракет кылабыз. Жана бааларын ушинтип келишебиз деп ачыгын айтабыз. Жашоодо жакшы эле адам экенсиң, Көпчүлүгү интернетте бандай жинди же бандай таанылат айтат да көбүнчө. Мына өзүңүз көрүп атасыз да, сону кылып сүйлөшүп, маек берип атат. Жашоодо кандай адамсың негизи? Жашоодо негизи өтө жөнөкөй адаммын. Жөнөкөй? Ооба. Бул биздин эми кандай десем, бул медиа тарабында сиз өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Медиа тарапта ар түркүн болуп чыгыш керек. Ооба. Кээде жакшы болуп чыгасың, кээде жаман болуп чыгасың, кээде талкалайсың, кээде сындырасың. Негизи өткөзө берет. Ооба. Жакшы болуп чыксаң туура айтасыз. Комментарий да жазбайт, көрбөйт да, просмотр дагы болбойт. Негизи билесиз го, сиз өзүңүз жакшы билесиз болдунча. Бул эми биздин медиа тараптагы биздин кандай деп айтсам, медиа тараптагы бул эми жумушубуз. Баары эле түшүнөсүз го. Бул эми монетанын эле эки бети болот. Негизичи. Ар жак бир жагын карап. Медиа тарабында бир бети, бул чыныгы жашоодогу эми бул башка көрүнүш. Ооба достор, ошо медиа тараптан көрүп калсаңар, билип билбей жазбагыла. Анан буга чейин интервью видеолор көп тарткан, кечээ мэрия жакта тарттыңар, ат чабып, нарак бирак болду. Ошондо баягы кээде жолугуп калганда адамдар коркуп үрктүлөр болобу же акыл насаат айтып, же наоборот сөзгө түшөбү? Негизи биринчи коркутуу үркүүлөрдөн баштайлы. Бул буга чейин болгон. Болгонбу? Буга чейин болгон, ар тараптардан чыгышып, чалышып, чыкпа, уят кылтасың. Ооба, бизде ушундай болуп атат, жакпай атасың же мындай. Кыскасы, ал тарапты түшүнөсүз. Көрүүчүлөр сиздер да түшүнөсүздөр деп ойлойм. Колдоо тараптарына өтсөк, колдоо тарабынан чынында көчөдө жүргөндө ар бири охо деп кыйкырып, өтүп кетип атсаң, охо деп кыйкырат. Охо дейт, мындай көргөндө мындай. Охо деп кыйкырганым бул эми кандай десем, мен эми өзүм түшүнүгүм боюнча мындай биздин жардамаларда мындай күлкүлүү жардамалар тартып беребиз да көбүнчөчү. Сонун кылып юмор, шоу кылып тартып беребиз. Ошонун несинен бир жакшы жагынан эле болсо керек деп ойлойм. Дагы
кечээки ат чапкан элер боюнча ат чапканы өтө катып кетти да Эң просто. кызыгы Миллион, 5 миллион болуп кеткен ба? 6 миллиондон деле ашып кетти окшойт. мен аша кечээкиде көрдүм, ал уже 10дон өтүп кетти. Даже 10 миллиондон деле ашып кетти. Ооба. Бирок аябай Видеосун да коюп берем. катуу мээнет болгон ал видеого негизи. Охо, анын мээнети биз эртеден кечке чейин тартканбыз. Негизи 1 минут 30 секунддук видео, бирок эртеден кечкеден биздин мээнетти талап калган. Ал жерде бирок туугандар, бул жакта жөн эле видеону көрүп коюш оңой да. Аны багалап көрүш, бул көрүп аткан видеону дагы мындай көрө алыш кыйын. Биз жөн эле видео экенин эле көрүп коебуз, ушундай экен деп коебуз. Бул жакта мээнетти эч ким көрө албайт да, чынындачы. Биздин чынында өтө чоң мээнеттер кеткен, дагы ал жерде чоң тоскоолдуктар да болгон. Биз кантсе да өзүбүз план кылганбыз, сценарий жазганбыз, ушундай тартабыз, ушундай болуш керек. Ушундай тарткан рекламанын артынан плюс ушунча доходко келет. Дагы айта турган, эмне десек, баарын сценарийсин жазып чыкканбыз да, кыскасы жакшы жагына боло тургандай кылыпчы. Кече 2-3 күн болуп калды. Кээ бир каналдарда жүрөт, кызматкер, милиция кызматкерге баш ийбей койду деп чыга берди. Кээ бир каналдар аттан айтып эле коелу. Ооба. Чындап эле ошондой болдубу же андай болгон жокпу? Бул ал жөнүндө айтып өтөлү. Ал баш ийбей катуу ылдамдык менен чаап барып токтобой өтүп кетти деп бир каналдардан көрдүк. Так, ол каналдарга да айтып өтөбүз, антип чыгарган, анда эмне болгон туура эмес. Сиздер бир жааттуу эмес, эки жааттуу караш керек. Өзүңдүн эле пайдаңды эмес, эки тараптын тең пайдасын карап, адилеттүү чечим чыгыш керек. Башкасынын дагы укугуна. Ооба. Ал жерде сөй көп адам көрөт да. Анан ар ким ар түрдүү ойдо болот. Ал жерде ойлоп калат да көбү. ооба. Мындай болгон. Ошто тартылган бул реклама, ошто тартылган. Ал жерде баардыгын тең биз жооп сурап, анан тартканбыз. Милиция кызматкерлери жооп сураган. Жооп сураганбыз, ооба. Барганбыз, биз ушундай кылып ушул жерде реклама тартып алалы, эгерде уруксат берсеңиздер. Биз уруксат сурап тартканбыз. Уруксат берилген, тартып алгыла. Ал жерде чындап уруксат болгон. Биз ал жерден ат чапканга чейин аэропортто дагы биз аэропортто биринчи уруксат алып, баардыгынын алдынан өтүп, ошол жерде баардыгын деталь сценарий түшүндүрүп бергенден кийин аэропортто ал жерде биздики видео бир эле попыткага тартылган эмес. Бир канча попытка кылганбыз. Ушундай неме болуп атып тартылган видеолор да. Анан мэриянын алдында деле эки попытка болгон. Биринчи попыткада бизди көрүшкөн, чапканыбызды көрүшкөн болгону, биринчи попыткада бул досумдун шапкасы тырып кетип, анан кайрадан да тартканбыз. Кайрадан тартканыбызда биз анда деле шапка ырып кетти, бирок тартып жетиштик. Анткени да сиздер кадрдан көргөндө шапка ырып кетип атат. Досум анын шапканы аябай жакшы кийген да негизи. Анан ошентип ырып кетти. Анан бирок ал жерде бизди токтоткондо эле, эгер кадрды видеонун аягына чейин көргөн болсо, ал жерде биз дароо эле токтогонбуз. Дароо эле токтогонбуз, четке чыкканбыз, келип эскертүү берди. Мындай кылбагыла, андай кылбагыла деди. Биз ал жерден кызматкерлерди уктук, ал жерде эч кандай кайшы айтуу же башка кылган жок. Атты алып кеткиле деди, алып кеттик, баардыгын неме кылып алдык. Бирок эң негизгиси мээнет аябай катуу болгон ошол рекламага. Ат чаап, ал жерде деле кооптуу да, мындай ат мындай ат асфальтта чуркап кеткен да, ал асфальттын үстүндө чуркаган. Такасы бар болгон үчүн жакшы ишендүү чуркап берген. Анан ал жерде чындап мындай бир аябай көп мээнет болгон жана креативдүү реклама болгондугу үчүн аябай көп каналдар чыгат. Негизи там Турция чыгарды, Европа чыгарды, Кытайдар чыгарды ошо да. Кытайдар чыгарды. Бизден башка Кыргызстанда эле башка каналдар дагы аябай көп каналдар чыгат. Ар биринде жок эле дегенде 100 миң, 200 миң көрүш топтоду да. Алды 6 миллионго чейин көрүш топтоду. Бул аябай мындай ошончо мээнеттин аркасында тартылган видео болгондугу үчүн бирок молодец, мындай кыйынчылыкка карабай мээнетти кыла бергиле. Алла таалам дагы багы мээнетке жараша берет да. Аракет жөн үйдө жатып алсаң бербейт да. Ошон аракет кылып изденип андай кылсаңар. Осман дагы жакшы немелер тартып чыгарасың, WhatsApp'та, Instagram'да кандай колдонот, эмне кылса болот, настройка жактарын жакшы билет да. Ооба, негизи бул сферага чындап айтсам, мен мындай болду. Баягы келгенде бир сизге айткан болсом, даже бул досум деле билет. Мобилография боюнча курс баштайм дедим. Анан бул досум дагы баштабайсың деди. Анан рынокто анализдеп көрдүм. Менде окуп чыккан окуучулар бар. Студенттер менде жүрүп чогуу окуп көрүштү. Бирок ошол адамдар 15 миң сомго курсту алып, сатып алып окуп, андан кийин мага келип окушканда алардан сурасам, 15 миң сом кетирип, мына нерселерди үйрөндүк деди. Светокоррекция деген нерселер такыр үйрөнгөн эмес. Болгондо ошо капкаттан бир аз тартканды үйрөткөн, бирок мындай бир немени үйрөткөн эмес да. Анан мен деле атсам ошондой эле окутуп калбайын деп курсту токтотуп, анан өзүм контентке баштадым. Мен каналымда ошол Instagram боюнча, YouTube боюнча, TikTok деги эле ушул мобилография, SMMге тиешелүү баардык нерселерди алып чыгып, эге көргөзүп атам. Кыргыз тилинде негизиси.
башкалар рус тилинде жазып мен кыргыз тилинде ошону полный жазып чыгып эмне кылсам ошонун баарын бөлүшүп атам. Кудай буюрса эң негизгиси баягы эртең мен курс ачкандан кийин адамдар мындай Усман да окусак деле ошондой эле көрүнүштө болуп калат экен, ошондой жыйынтык деле болбой калат экен деп ушул бир кеңешип негизи эме алганда бир аз кийинирээк ачайын деп атам Кудай буюрса. Бирок жакында Кудай буюрса ачабыз иншалла. Анан бул жерде сөзсүз түрдө бул жактан сиз дагы карап отурасыздар. Эми сиздер качан ушу сиздерге көрсөтөм, биринчи ачкандан видеону көргөзөм, сабактарды көргөзөм. Эгер сиздер мындай элге кирет, элге макул деп сиздерге мындай жаккан болсо, андан кийин Кудай буюрса курсту дагы Максат пландар жакында окуу жай ачабыз. Курс, ооба, курс офлайн форматта и онлайн форматта ачайын. Жакында болот, аз эле күн да бул. Аз вакыттан кийин Кудай буюрса. Бирок азыр полный сценарийлер даяр. Ушундай бир качество менен алып чыгайын деп атам. Анткени азыр могул сиздер билесиздер, Кыргызстанда аябай көбөйдү го. Мисалы кайсыл жерге барсаң курс. Ооба. Мен билгенден тоон мындай мен кетемде карасаң таргет келип калат да. Таргеттен карайсың да курс боюнча, SMM боюнча окутам дегендердин аккаунтуна кирип карасаң 300 подписчиги бар, 1000 подписчиги бар. Өзүнүн видеосу эмес, 4 эле сүрөтү бар. Студия барып туруп түшүп калган сүрөттөр менен эле бир эки текст жазып алып туруп, ошолор мобилографияны үйрөтүп атат азыр. Анан көпчүлүгү мобилографияны окутат экендер, окуп алып атышат. 5000, 1000 сом, 15000 кетип деле окугандар. Ошон үчүн баягы жыйынтыкка жетпей, негизи күндөн күнгө окугандар көп. Бирок жыйынтыкка, результатка жеткандар аз. Ошон үчүн мен өзүмдүн курсумда ушул бир нерсени пайдаланайын деп атам. Жок дегенде баары бир адамдардын баарын жыйынтыкка жеткизе албасам дагы, чыгарган курсумдан жок эле дегенде бир 90% адамдар дароо результатка жете турган деңгээлде Кудай буюрса жасап чыгуунун максатын кылып атабыз иншалла. Эки аппенди болот да. Ал эки аппенди бирөөсү иштеп атып селдетип алат, бирөөсү иштеп атып кагаз алат да. Кагазда арабча жазуу болгон болот. Анан бул арабча жазуу болсо, бул значит бул алтын же байлык, бийлик да. Молду апар окуп келейин, переводун которгузуп келейин деп жолго чыгат. Жолго чыгып жатса баягы берки селдетип алган да бир аппенди. Көк чай ичип отурган болот да. Анан молду окшойт деп барып, мына перевод кылып бер, 3төн 1-ин берейин сага байлык болсо дейт. Жок, жолуң улап кетер дейт. Мечит өтө алыс болот. Күн аябай ысык, чаңкалып калган. Дөңгө бир чыгат дагы, теңге тең берейинчи, өлүп кетсин дейт. Дагы кайра кайтып келет. Молдоке кең, мынаны бир нерсе кылың. Чындап эле элик берем дейт. Кандай түшүнбөйсүң? Жолуң улап кетер дейт. Дагы бир аз басат дагы жерегет да, 3төн 1-ин берейинчи, мен ичинен алайынчы. Өзүмдү берип коеюнчу, дагы кайра келип 3төн 1-ин берем. Кич берип коем десе башында селденип кийгизет дагы. Мээде өзүң чечип отура бер дейт, кетип калат да. Бул айтканым окуянын себеби көрүнгөн молдого, көрүнгөн тренингке, көрүнгөн сабак өтөм дегенде ишенбеш керек да. Неге дегенде биринчи молдого илим такташ керек. Кимден илим алган? Устазы ким? Блогерлерден такташ керек. Бизнесмендерден такташ керек. Азыр тренингдер көбөйүп кетти го. Аны үйрөтөм, буну үйрөтөм. Өзү бактылуу эмес, бирок бактылыкты үйрөтөм дегендер көбөйүп кетти да. Ошон биринчи такташ керек да. Чындап эле өзү кандай бактылуу, чындап эле нөлдөн өткөнбү деп. Эми мен бул видеонун окуяны айтканымдын себеби мына Талай мырза деле өзү нөлдөн көтөрүлдү. Кыйынчылыкты көрдү, ар нерселер болду да. Эми биз көп маек кылып эле коелу, неге дегенде кадрдагы бир топ болуп кетти. Осман деле билем мен, бул Москва барганда таанышканбыз экөөбүз. Ошодон бери аракет кылып медиада келатат да. Мисалы убактысында кетирди, акча силер мисалы биз айлык иштеп жүргөнүздө булар айлык иштебейт да, толук бекер ушу. Бардыгын ушу кыйынчылык менен келип азыр нем доходко чыгып атат да, секин чыгып атат. Эми буларга да Аллах таалам күч кубат берсин. Ош шаарында Кыргызстан боюнча кандай жарнамалар керек болгон болсо, Талай мырзага кайрылсаңдар болот, сонун кылып жардама кылып берет. Мобилография жумуш жүргүзүү боюнча Осмонго кайрылсаңар болот. Бул өзүнүн ишин мыкты билет. Instagram салмактарды бүт монтажды кандай кылат. Кээ бирки биздин видеолорду да Осмонго беребиз, Талай да Осмонго берет. Биз только сүйлөйбүз. Кошумча сурооңор, сөзүңөр болсо амандашып сүйлөп койсоңор болот, айтып койсоңор болот. Кадрдан пайдаланып. Негизи суроолор көп эле. Кадр узарып кетпесин деп. Ата мен көп нерсени сурайын деп аткам негизичи. Өзү кыска нуска түшүнүктүү болгон жакшы эс негизи. Дары жол урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Ушунча колдоп, коштоп атканыңыздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса алдыда бир жакшы болгон пландар бар. Биз себебин кылабыз. Эми ушунча колдоп атасыздар, колдоңуздар. Буюрса жакшы күндөр алдыда. Бизнесмен агаларыбыздын, ушундай рекламага, жарнамага керек болуп аткан агаларыбыздын жана бир туугандарыбыздын биз ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Айтып өткөндөй, биз силердин баарыңыздарды жакшы көрөбүз.
биздин сүйүү барыңыздарга чексиз. Урматтуу достор, негизи менин видеолорумду көрүп атканда, биздин видеолорду көрүп атканыңыздарда баягы видеону бөлүшөсүздөр, лайк басып турасыздар, зерикпей комментарий жазып турасыздар. Ошол үчүн сиздерден Аллах ыраазы болсун. Сиздер ушу колдоп, биздин видеолорубуз элге таанылып, сиздердин колдооңуздар менен биз ушу элге чыгып атабыз. Эми элге таанылып кетип алып болсок да, азыр ошондой күндөн күнгө себептерин кылып, Кудайдан жыйынтыгын сурап аракет кылып атабыз. Андыктан колдоп, коштоп коюңуздар. Кудай буйрса, биз канча сиздерге пайдабыз тийсе, канча сиздерге пайдалуу болсок, бизди ошол кубандырат. Сиздердин ар бир жазган, сиздерге комментарий жазып лайк баскан оңой. Бирок сиздер комментарий жазып ушундай болсо, же болбосо ушундай экен десеңиздер, ошол бизге мотивация берип, бизди мындай дагы алдыга умтулганга себепчи болот. Андыктан сиздердин ар бир комментарийиңыздар бизге аябай маанилүү. Андыктан комментарий басып, лайк басып, бул видеону да сөзсүз көргөндөн кийин, көрүп бүткөндөн кийин сөзсүз бир жакындарыңыздарга, мобилографтарга, реклама берем дегендерге, дин боюнча мындай маалыматтарды алам дегендерге, деги эле кенен маалымат издегендерге ушул видеону сөзсүз бөлүшүп турсаңыздар, иншалла сиздерден аябай ыраазыбыз биз. Ооба достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Каналга катталып, жакшы сөздөр жазып, видеону группалар менен кичпеликке белешип койсоңуздар сонун болот. Алланын сактыгында коргонуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.